Районда жеңилдетилген түрдө жазасын өтөп жаткан жарандардын саны 50. Алардын бардыгы пробация органында каттоодо турушат. Бүгүн аларды чогултуп жыйын өткөрүштү. Анда социалдык коргоо башкармалыгынын өкүлдөрү, калктык тейлөө борборунун адиси, райондук оорукананын дарыгерлери, психологдор чакыртылган. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 34-мыйзамы бар, пробация мыйзамычы. Ошо пробация мыйзамынын негизинде жергиликтүү биякта администрация башчылары, акимдин тескемесинин негизинде пробация кеңеши түзүлгөн да. Анан пробация кеңешинде кеңештин мүчөлөрү деген айыл өкмөт башчылары, анан деген социалдык өнүктүрүү башкармалыгы ичинде, анан калкты паспорт менен камсыз кылуу бөлүмү, калктын деген абалын текшерүү бөлүмү, калкты абалын каттоо бөлүмү, анан соцфонд, ушулардын баары тең ошол пробация кеңешинин мүчөлөрү. Анан ошолор болуп, негизи биякта баягы эркинен ажыратылбаган жазалары менен соттолгон пробация кардарларынын учетун жүргүзөбүз да. Учетун жүргүзөбүз. Анан ошолорго ар тараптуу жардам көрсөтөбүз да. Кыргызстанда шарттуу жазанын бир түрү же пробация институту киргизилген. Бул өз кезегинде өтө оор эмес кылмышка баргандарга эркинен ажыратуу жазасы берилбей, соттолгон жаран мөөнөтүнөн сырттан эле өтөсү болот дегендик. Дагы бир максат соттолгон жарандарды коомдон обочолонтпой, тескерисинче аралаштыруу. Тагыраагы пробация институту соттолгон жарандарды коомго аралаштырып, социалдаштырууну көздөйт. Бул жолку жолугушууда Түп райондук пробация органынын жетекчиси маалымат берди. Ушул быйылкы жылы да ушул көрсөтүп келдик, ушул убакка чейин 10 айдын ичинде 37.058 сомго жардам көрсөтүлдү азык түлүк иретинде. Быйыл бул пандемияга байланыштуу, анысына теге карантин убагында да өкмөттүк резервден акча бөлүндү. Ошолордун ичинен биздин Түп район аймагында иштеп аткан пробация кардарлары да алды. Жалпы ошончо суммага акча азык түлүк иретинде көбүнчө жардам көрсөтүлөт да. Анан айыл өкмөттөр тараптан ошолор ишке ашырылат да, айыл өкмөттүн кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетебиз. Өтө оор эмес кылмышка барып жазасын жеңилдетилген түрдө өтөп жаткан жарандар болгону суроолорун берип, жооп ала алышты. Алардын эң көйгөйлүү маселеси жумуш орду менен камсыз болуу, пенсияга чыгуу, балдарына жөлөк пул алуу. Паспорт менен камсыз болуусунда дагы тийиштүү иштер аткарылууда. Аларга паспорт боюнча паспорт менен жардам берип көмөк көргөзүшүп жатабыз. Бүгүндө болгону бизде бүгүнкү күндө 2 киши паспорт ала элек. Алар бүгүнкү күндө жаңы эле катталып, ошол себептерден албай жатышат. Калгандарына баарына паспорт менен камсыз кылып жардам берип жатабыз. Керектүү жерлерине жардам берип, көбүнчөсү жана судимость справкаларын өзүбүз эле алдырып берип атабыз. Жарандарды ары бери жибербейчи. Соттолгондор менен психологдор, социалдык кызматкерлер, педагогдор иш алып барып келишет. Коомдо өз ордун таап кетүүсүнө пробация органы түздөн-түз аралашып көмөк көрсөтөт. Пробация институту бөлөк өлкөлөрдө мыкты жайылтылган. Адистердин айтымында жазанын бул түрүн колдонуу менен коомдогу кылмыштуулуктун санын азайтса болот дешет. Ал эми Түп райондагы пробация органы жергиликтүү бийлик менен тыгыз кызматташып, каттоодо турган жарандарга жардам берүүнү уланта беришмекчи. Белгилей кетсек, жыл башынан бери 38.000 сом акчага азык-түлүк түрүндө жардам көрсөтүлгөн. Салтанат Сарыкеева, Кубанычбек Мукамбетов, Сергей Мищенко. Скол жаңылыктарына Түп районунан.